Алаканга чыкканда акчалуу болом деп ишенүү ширкпи дейт. Устаз ушундай күмөндөрдөн арылуу үчүн бир күнү чоң жана кичине ширк жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Буюрса иншалла Кудай кааласа бир учур келсин. Ширктин бардык түрлөрү, кичинекей чоңун бардыгын айтып берели. Бирок алакаңсы бул жакшыга үмүт эле. Жакшылыкка жоору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкка жоору экен. Мынакей Ясир келип калды. Ясир деген мындай жеңил деген сөздөн чыгат да. Ишибиз эми мындан ары жеңил болот экен деп жакшыга жооруса боло берет. Жамандыкка жооруса болбойт. Жакшыга жооруса болот. Жамандыкка жооруса болбойт. Мышык өтүп кетти. Иштер өлдү. Бүгүн университетке барбай эле койдум мен. Не, баары бир эки алам деп. Мен бир досум бар эле. Троллейбусту зымы чыгып кетсе, кайтып келет эле да үйүнө. Эмне үчүн? Болду эми бүгүн депчи. Бул суеверие, бул туура эмес. Жакшылыкка жооруса болот, ушуну түшүнүп алыңыз. Эреже жамандыкка жооруса болбойт. Мени бизде Молда Сабыр деген дамла устазыбыз бар го. Алла өмүрүнө береке берсин. 92 жылы, жок, 93 жылы мен досум Сүйүн деген досум бар, сурап калды да. Мышык өтүп кетет го деди да. Ошондо не болот деди эле Молда Сабыр дамланын жооп берген да. Мышыктын сенин ишиң менен не иши бар деди. Ал өзүнүн ишин бүтүрө албай жүрөт деди. Курсак ачып тияк бияктан нан издеп жүрсөң, сенин иши менен не иши бар депчи.